Эрежесиз мушташ боюнча Кыргызстандын жана КМШнын чемпиону, Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев чуулуу иштерде аты аталып жүргөнүнө карабай, ушул эле жылы Ош шаарынын мэри тарабынан жылдын мыкты жетекчиси деп аталган. Буга байланыштуу түрдүү кылмыш иштерине шектелгени менен аны эч бир кызмат жоопко тартканга батынган эмес. Капыстан эле улуттук коопсуздук кызматы Саркарбаевди кармап убактылуу абакка киргизди. Ага себеп катары Саркарбаев мурдагы соттуулугун жашыруу максатында фамилиясын өзгөрткөн деп айыпталып жатат. Ошондой эле криминалдык иштерге аралашкан болушу мүмкүн. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен тыгыз мамиледе болгону да жүйө келтирилген. Атайын кызмат тергөөнүн алкагында анын дагы башка бардык мыйзамсыз иштерин териштире тургандыгын айтууда. Жасалма жарандык паспортун алган жана жасалма документтердин негизинде жумушка орношуп, Ош шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт комитетинин башчысы болуп иштеген. Деген менен Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы буга чейин өзүнүн фамилиясына байланышкан маселени ачыктап, андагы өзгөрүлгөн фамилиясын спорттук карьерасы менен байланыштырган. Союз убагында паспортунда Саркарбаев болуп калган. Ошол нерсени баягы соттон деле мен немесин алып койгом, через сот барып паспорттун жер намызыма тие баштады. Через сот өзгөртүргөм. Саркарбаев кылып өзгөртүргөм. Учурда коопсуздук кызматы Саркарбаевди Женго Каймана аты менен таанылган уюшкан кылмыштуу топтун башчысы менен тыгыз байланышта болгондугун дагы маалымдады. Мындан улам буга чейин Оштогу абакта экөөнүн жанаша басып келаткан тасмасы тараган. Ага карата төмөнкүдөй жооп кайтарган эле. Эми Ош шаары биринчиден кичтеке, ар кимдин урук тууган дос немеси болот. Ошо түрмөгө кирип калгам тааныштарыма. Ошол жерден көрүп калганбыз. Фамилиясын өзгөрткөн учур кадыр эсе көрүнүш экенин юристтер билдиришет. Анда мурдагы соттуулугун жашыргандар жана депортация болгондор арасында басымдуу. Бул кадам мыйзам чегинде жаза менен чектелген эмес, ошондой эле жаза мөөнөтү бүтүп, соттуулугу жоюлган ар бир жаран күч түзүмдөрүнөн башка жетекчилик кызматтарга келүүсүнө мыйзам жол берет. Азыр Саркарбаевге кошулуп аткан кылмыш боюнча бул жерде кызматтык паспорт жасалмачылык деген статьяны коюп атат. Башкача айтканда, фамилия атын өзгөртүүдө кандайдыр бир мүчүлүктөр келип калышы мүмкүн, жасалмачылыктар болуп калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде документация иштеринде дагы жасалмачылык болуп, анын негизинде кылмыш иши козголушу мүмкүн. Но өзү суть боюнча адам өзүнүн атыны, фамилиясын өзгөрткөнгө укуктуулугу бар экендиги келип чыгат. Кызматка келүүдө мурдагы кылмыштарын жаап жашырган жагдайлар Кыргызстанда мындан да жогорку кызматтарда кездешет. Алардын мыйзамды буйтап өтүүсүнө амал көйлүүлүгү жана териштирүү органдарынын алсыздыгы, коррупцияга малынгандыгын себеп кылышат. Сот аркылуу келет да, бул фамилияны өзгөрткөндө сот аркылуу өзгөртөт. Өзү эле бар өзгөртүп албайт. Ошол соттун чечимин, сот чыгарган актыларды прокуратура тарабынан көзөмөл кылыш керек, биринчиден. Анан сот дагы ошо мени көзөмөл кылат дебестен, сот өзү дагы текшерип туруп бериш керек. Эми ошолорду биздин сот системасы дагы кичине бир болбогон тыйынга кызыгып карабай, ушундай бир документтерди бузуу жолу менен алып барышып атат да, иш алып барат. Саркарбаевдин жетекчилик кызматты аркалап жатканына 5 жылдын жүзү болууда. Буга чейин Оштогу спортчу балдар менен болгон чырда аты аталып, анда Төлөгөн Рахманберди уулун курал менен аткандыкка шектелген. Бирок Рахманберди уулу көп узабай ал шектүүнү четке кагып, өзүн өзү атып алгандыгын билдирген. Ал эми Ош шаардык мэриясы кызматкерине карата моралдык жоопкерчиликти эми карамай болушуптур. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.